Саламатсыңар балдар. Бүгүн сабак өтөлү. Бардыгыбыз активно катышканга аракет кылабыз. Суроолорго жооп беремин. Суроолор болсо бергиле. Активно катышабыз балдар, активно. Тил үйрөнгөндө эч кандай унчукпай отурбаш керек. Бүгүн карайбыз 8 сабактын 3-бөлүмүн, текстти карайбыз. 第8课的第3段 3-cı teksti karayız. 8-cı 8 sabaqtın 3 tekstini karayız. Birinciden biz sözdөргө көңүл бурабыз, сөздөр менен таанышып алабыз. Сөздөр менен бир сере окуп чыгамын. Окулушун, интонацияларын, тондоруна көңүл бурабыз. Ж 钱 那 快 多少 которым 这 бул эмне, 这什么 这 бул 钱 экинчи тондоруна обязательно көңүл бурабыз. Акча, 钱 акча. Акча пул деп да айтабыз, диалекти. Оз эки тилинде пул акча. Сом деп. Үчүнчүсү на бул ал жакта. Ж бул болсо на ал жакта болот. Ал жактагы пальтомду алып берчи десеңер болот. Ал жактагы гүлдү карап кой депчи. Куай. Бул кытайлардын акча бирдигинин аты. Куай. Алар эки тилде, эки вариантта колдонулат. Куай бул юань болуп которулат. Юань дагы деп окулат, юань. И куай деп. Дошао канча турат. Бул нерсеңиз канча турат? Телефон канча турат? Жол кире канча турат? Дегендерге дошао деген сөзүн колдонобуз. Текст сөздөр менен бир сере окуп чыгам да кунт коюп угабыз, кандай суроолор болсо беребиз. Ж 钱 на 快 多少 жаңы сөздөр боюнча суроолор барбы? Если жаңы сөздөр боюнча суроолор жок болсо, анда кеттик дальше. Биз азыр тексттин жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Эми тексттин өзүн карайбыз. Текст 4 сүйлөмдөн турат экен. Суроо жооп болуп. Мен биринчи текстти окуп чыгамын, кунт коюп угабыз, тондоруна көңүл бурабыз. И кандай суроо болсо беребиз. 您好，这杯子多少钱？您好，这杯子多少钱？28块。28块。那个杯子啊，多少钱？那个杯子啊，多少钱？那个杯子18块钱。那个杯子18块钱。Текстим которомун. 您好, өткөн сабакта биз бул иероглифтерди өткөнбүз. 您好, саламатсызбы деп өзүбүздөн улуу кишилер менен учурашабыз. 您好, 这杯子多少钱? Бул стакан же бокал канча турат? Бейзи деген бул стакан, бокал болуп кете берет. 您好, 这杯子多少钱? Бул бокалыңыз канча турат? Жооп 28块. 28块. 28 юань турат. 28 юань.
那个杯子多少钱？那个杯子多少钱? Ал бокал канча турат? Бул жерде деп турат. Бул бокал канча турат деп. А кийинки суроодо болсо на ал дегенди билет. Тиги тиякта турган дегендечи. На个杯子18块钱. На个杯子18块钱. Ал бокал 18 юань турат. Ал бокал 18 юань турат. Дагы бир сыйра текст окуйм, унутуп коюп угабыз, тундоруна көңүл бурабыз. 您好，这杯子多少钱？28块。那个杯子多少钱？那个杯子18块钱。Текст жаңы сөздөр боюнча суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда дальше карайбыз. Дальше эмнеке? Бул биринчи жаңы сөздөргө текстке байланыштуу көнүгүүлөрдү иштейбиз. Кандай көнүгүүнү иштейбиз? Көңүл бурабыз. Бул жерде A, B деген эки сөз бар. Мисалы, G канча, 多少 канча турат. Эми бул экөөнү сүйлөм ичинде кандай колдонулат? Биз кийинки жашоодо кандай колдоно алабыз бул эки иероглифти? Мисалы, экөөнүн которулушу окшош. Канча турат? Канча. G, 多少. G кайсы убакта колдонулат? 多少 кайсы убакта колдонгонун биз сүйлөмдө үйрөнөбүз азырчы. Көнүгүүдө үйрөнөбүз. Мисалы, 你家有口人дейт. 你家有口人дейт. Бул жерде мына G деген сөз количество аз убакта гана G'ни колдонулат. А эгерде количество, любой нерсенин количествосы көп болсо, анда 多少 деген иероглифти колдонулат. Бул боюнча суроо барбы? Суроо жок болсо, анда дальше кеттик. Биринчи көнүгүүнү карайбыз. 你家有口人. 你家有口人. Үй бүлөдө канча бир туугансың дейт. Үй бүлөдө канча бир туугансың. Үй бүлөдө биз илгери ата-энелерибиз, энебиз дейли да. Ата-энелерибиз азыркы маалда эле 11 тууган. Мен папам да 11 тууган, мамам да 11 тууган. Илгерки кишилердин балдары көп болгон, азыркы заманга байланыштуу, салыштырмалуу. Ошондо бул G деген иероглиф оңго чейинки гана санга колдонулат. Оңго чейинки гана. Ошондо бул жерде кайсыл экен? G. Туура жооп бул жерде G болот да. 你家有几个人? Экинчисин карайбыз. 您好，这个杯子多少钱? 你好，这个杯子钱. Саламатсызбы, бул бокал акчасы. Биз азыр бул текстти эстесек болот. Бул жерден мына жерден мына иероглифти колдонсок болот экен. Себеби бул жерде количествосын бул жерде количество ондон ашып атат. Значит, туура жооп 多少钱? 你好，这个杯子多少钱? Саламатсызбы, бул стакан канча турат? Дейт, канча турат? Текстин ичинде 28 юань турган. Туура жооп 多少? Бийни коебуз. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. 你们学校有学生? 你们学校有学生? Силердин мектепте канча окуучу бар дейт да. 你们学校有学生. Бул жерде G'ни колдонобузбу же 多少? Обычно мектепте көп сандаган эң аз 400-300дөн жогору
окуучулар болот да, студент эмес, окуучулар болот. Значит, бул жерге кайсыны колдонобуз? Көпчүлүккө до шалды колдонобуз, Туура жооп до шал. 你有个中国朋友两个. Бул жерде A B вариантына кеткен. A B вариантында A 你有中国朋友. Бул жерде количествоны сурап атат бизден. 你有个中国朋友吗? А B'де айтып атат. Менин 2 Кытай досум бар дейт. Значит, бул жерде 10го жетпеген количествоны көрсөткөнгө кайсыл иероглифти колдонобуз? Ji или доша? Ji экен. Жаңы сөздөр текст көнүгүү боюнча кимде кандай суроо бар? Если эчкимдерге дагы эч кандай суроо жок болсо, баардыгын түшүнсөңөр, үйгө тапшырма. Жаңы сөздөр жаттайбыз. 2 строчкадан ар бирин жазабыз. Ар бир жаңы сөзгө сүйлөм түзөбүз 2ден. Текстти жаттап айтып беребиз. Түшүнүктүү? Тапшырма. Макул, саламат,